Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Биз силер менен исламда ибадат бөлүмүн окуп жатабыз. Бүгүн мына ошол бөлүмдүн 7-чи сабагына токтолобуз. Мурунку сабактарыбызда исламда тазалык темасын өтүп, анда тазалыктын маани маңызы, ибадаттар үчүн тазалыктын мааниси, даарат, гусул жана таяммум деген темаларга токтолгонбуз. Жана дааратты, гусул жана таяммум алууну үйрөнгөнбүз. Ибадаттар үчүн кандай тазалыктын түрлөрү шарт кошулаарын билип, бөлүмүбүздүн негизги темасы болгон эми ибадаттарга өтөлү. Бул сабагыбызда ислам дининде эң негизги ибадат катары эсептелген намаз темасына токтолмокчубуз. Ага өтпөстөн исламдын шарттарын дагы бир жолу эсибизге сала кетели. Алар: ыйман келтирип мусулман болуу, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык сапарына баруу. Бул 5 шарт ислам дининин негизги шарттары катары эсептелинет. Ыйман келтирген соң намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык сапарына баруу мусулмандардын милдети катары эсептелинет. Намаз темасы чоң тема болгондуктан биз намазды 3 бөлүккө бөлүп өтөбүз. Бул сабагыбызда намаздын 1-чи бөлүгүнө токтолобуз. Биринчи бөлүгүбүздүн 1-чи суроосу намаз деген эмне? Мына ошого токтоло кетели. Намаз белгилүү кыймыл-аракеттер менен орундатыла турган ибадаттын түрү. Намаз мусулман адамдын орундатуусу керек болгон ибадаттардын эң башында турат жана шахадат келмесинен кийинки ислам шарттарынын 1-чиси болуп эсептелет. Демек, ыйман келтиргенден кийин эле исламдын 1-чи шарты катары намаз эсептелинет экен. Эмне үчүн намаз парыз кылынган? Жаратуучуга сый-урматтын, сүйүүнүн жана ыраазычылыктын белгиси катары акыл эси жайында жана балагат жашка жеткен ар бир мусулманга намаз парыз кылынган. Демек, намаз окуу үчүн, намаздын бир адамга парыз болуусу үчүн бул жерде адамдан 2 шарт талап кылынат. Булардын 1-чиси акыл эси жайында болуусу жана балагат жашка жеткен болуусу. Намаз үчүн Куранда салат деген сөз колдонулат. Бул сөздүн мааниси намаз окуу, дуба кылуу, мактоо жана улуулоо деген маанилерге келет экен. Бул боюнча Ниса сүрөсүнүн 103 аятында намаз момундар үчүн убакыттары белгиленген парыз деп айтылат. Азирети Мухаммед пайгамбар бир хадисинде намаз диндин тиреги дейт. Азирети Мухаммед пайгамбар бир күнү жанындагыларга: силердин үйүңөрдүн алдынан суу акса, ошол сууга күндө 5 жолу жуунсаңар, денеңерде кир калабы деп сурайт. Отургандар: жок, калбайт деп жооп беришет. Пайгамбар: 5 убакыт намазда мына ушул сыяктуу. Алла Таала намаздын урматына күнөөлөрдү кечирет деп намаздын маанилүүлүгүн белгилейт. Намаз Аллага кулдук кылуунун, берген чексиз ырыскыларына ыраазычылык билдирүүнүн белгиси. Бир күндө 5 убакыт парыз намаз бар. Жана ошондой эле жумада бир жолу окуучу жума намаз бар. Жана ошондой эле жылына 2 жолу окулуучу важип айт намаздар бар, сүннөт намаздар бар жана ар кандай нафил намаздар бар. Бул намаздар жана 5 убакыт намаз белгилүү сааттарда окулат. Намаз качан жана кимдерге парыз болгон? Беш убакыт намаз пайгамбарлыктын 11-чи жылында. Башкача айтканда, Азирети Мухаммед 610 жылы пайгамбар болгон болсо,
пайгамбарлыктын 11-жылы 621-жыл болот. Башкача айтканда, хижраттан 1,5 жыл мурун. Ал эми хижрат 622-жылы болгон. Демек, хижраттан 1,5 жыл мурун Маккада Мирач кечесинде парыз кылынган. Демек, жыл санагы менен айтканда намаз 620-жылдын жарымында Маккада Мирач кечесинде парыз кылынган экен. Бир адамга намаз парыз болуу үчүн 3 шарт талап кылынат. Алардын биринчиси мусулман болуу. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген калималарды айткан соң, ыймандын шарттарын кабыл кылган соң, адам мусулман болот. Демек, биринчи шартыбыз мусулман болуу. Экинчи шарт балагат жашына жетүү. Кыздардын балагат жашына жетүү курагы башка, балдардын балагат жашына жетүү курагы башка болот. Мына ошолор өзүнүн балагат жашына жеткен учурдан баштап, эгерде мусулман болсо, анда намаз парыз кылынат. Үчүнчүсү бул акыл эстүү болуу. Бул жерде акыл эстүү болуу дегенде акыл эси жайында эместерге парыз эмес деген бир жыйынтыкты чыгарсак болот. Демек, мына ушул мусулман болуу, балагат жашына жетүү жана акыл эстүү болуу намаздын парыз болушунун шарты катары эсептелинет. Эгерде бизде мына ушул 3 өзгөчөлүк болгон болсо, анда намаз окуубуз талап кылынат. Мына ушул 3 шартка ээ ар бир мусулманга күндө 5 убакыт намаз, жумасына 1 жолу жума намазы парыз болуп эсептелет. Күндө 5 убакыт намаз окуган адам, жумасына 1 жолу жума окуган адам Алла Таала тарабынан буйрук кылынган парызды орундаткан болот жана көптөгөн соопторго ээ болот. Эми өкүм жагынан намаздын түрлөрүн, мисалы парыз намаз дейбиз, сүннөт намаз дейбиз, важип дейбиз, нафил намаз дейбиз. Мына ошолор кайсылар? Өкүм жагынан намаздын 4 түрү бар. Булар парыз намаздар, важип намаздар, сүннөт намаздар жана нафил намаздар. Парыз деген эмне? Алла Таала тарабынан ачык айкын түрдө буйрук кылынган намаздар бул парыз намаздар. Мисалы 5 убакыт намаз, жума намазы жана жаназа намазы сыяктуу намаздар парыз. Бул жерде 5 убакыт намаз менен жума намазы жаназа намазы бир аз айырмаланат. Жаназа намазы парызы кифая деп айтабыз. Ал эми фарзы кифая деген эмне? Бир жерден, бир коомдун ичинен же болбосо көптөгөн адамдардын ичинен бирөө ошол намазга катышкан болсо, анда башка адамдардын дагы мойнунан жоопкерчилик түшөт деген сөз. Кийинкиси важип намаз, витир важип, айт намаздары сыяктуу намаздар. Өкүмү парз сыяктуу болбосо да, аткарылуусу шарт болгон намаздар бул важип намазы болуп эсептелет. Андан кийинкиси сүннөт. Бул 5 убакыт намазда парыздар менен биргеликте үзгүлтүксүз окулган сүннөт намаздар. Мисалы кайсылар? Багымдат, бешим, шаам жана куптан намаздарынын сүннөттөрү мына ушул намаздар. Андан кийин нафил намаздар кайсылар? Аллага жакындашуу жана сооп табуу сыяктуу себептер менен окулган кошумча намаздар. Тахаджуд намазы, тобо намазы, истихара намазы, мечитке жаңы киргенибизде тахиятул масжид деген намазды окуйбуз. Мына ошол намаздар булар нафил намаздар. Башкача айтканда фарз, важип жана сүннөт намаздарынан сырткары Алла Таалага жакындашуу үчүн, ага тооба кылуу үчүн жана көптөгөн соопторду табуу үчүн окулган кошумча намаздар. 5 убакыт намаздын аттары жана убакыттары. Күнүнө биз 5 убакыт намаз окуйбуз. Бул 5 убакыт намаз фарз кылынган. Алар кайсылар? Багымдат намазы 2 рекет сүннөт жана 2 рекет парыздан турат. Качан окулат? Таң сүргөндөн баштап күн чыкканга чейинки убакытта багымдат намазы окулат. Экинчиси бешим намазы. 4 рекет сүннөт, 4 рекет парыз жана 2 рекет сүннөттөн турат.
күн так төбөдөн оогондон баштап бардык нерсенин көлөкөсү 2 эсеге чоңойгонго чейинки убакыттарда бешим намазын окуйбуз. Асыр намазы 4 рекет парыздан турат. Бешим намазы бүткөндөн баштап күн батканга чейинки убакытта окулат. Бирок ушул жерде тактап кете турчу маселе, асыр намазынан мурун 4 рекет сүннөт намаздагы бар, бирок айрым жерлерде окулса, айрым жерлерде окулбайт бул намаз. Андан кийин шам намазы 3 рекет парыз жана 2 рекет сүннөттөн турат. Качан окулат? Күн баткандан баштап күндүн кызыл же ак нурлары жок болгонго чейинки убакытка уланат. Бул жерде кээ бир пикирлер боюнча күндүн кызыл нуру жок болгонго чейин десе, кээ бирлери ак нуру жок болгонго чейинки убакытта окулат деп айтышат. Куптан намазы 4 рекет парыз, 2 рекет сүннөттөн турат. Жана асыр намазы сыяктуу куптан намазынын парызынан мурун дагы 4 рекет сүннөт намаз бар. Бул дагы кээ бир жерде окулса, кээ бир жерде окулбайт. Качан окулат куптан намазы? Жерге толук караңгылык киргенден баштап, багымдат намазы башталганга чейинки убакытта окулат. Жана ошондой эле ушул 5 убакыт парыз намаздан сырткары витир намазы бар. Куптандан кийин окулуучу 3 рекеттен турган важип намаз. Ошондой эле парыздардан мурун жана кийин окулуучу сүннөт намаздар бар. Булардан сырткары аптада 1 жолу окулуучу парыз жума намазы, жылда 2 жолу болчу важип айт намаздары, Рамазан айында сүннөт таравих намазы бар, өлгөн адамдын аркасынан окулуучу жаназа намазы жана башка сүннөт наапил намаздар бар. Булардын 5 убакыт намаздын, витир важип намаздын, жума намазынын, айт намазынын жана таравих намазынын жана ошондой эле жаназа намазынын кандай окулушу туурасында биз кийинки бөлүктөрдө сөз кылабыз, урматтуу окуучулар. Эми кандай намаз болсо болсун, бул парыз болсун, важип болсун, сүннөт болсун, наапил болсун. Ошол намаздардын өзүнүн ичиндеги парыздары бар. Ал парыздар бардык ибадаттар сыяктуу намаздын да шарттары бар. Алар намаздын парыздары деп аталат. Бул жерде окулган намаз кандай намаз болсо болсун, парыз, сүннөт же наапил өтүмдүү болуусу үчүн бул шарттарды орундатуу керек. Ар бир намазда мына ушул шарттар талап кылынат. Алар сырткы жана ички парыздар болуп экиге бөлүнөт. Намаздын, демек, кандай намаз болсо болсун, ал туура болуусу үчүн 12 парызын орундатуу керек экен. Алар кайсылар? Намаздын сырткы парыздары кайсылар? Намаз башталганга чейин намаз окула турган адамдан эмнелер талап кылынат? Намаз окуй турган адамдан. Биринчиси хадастан даарат, экинчиси najasаттан даарат, сатри аврат, истикбали кыбла, убакыт жана ниет. Ал эми намаз башталгандан кийин кайсыл иш-аракеттерди аткаруу талап кылынат? Бул ифтитах такбири, кыям, кыраат, руку, сажда жана кадаи ахира. Булардын эми ар бирине токтоло кетели. Намаздын сырткы парыздары, башкача айтканда намазга даярдык үчүн талап кылынган шарттар. Биринчиси хадастан даарат. Биз даарат темасында да бул маселеге токтолгонбуз. Хадастан даарат деген эмне? Намаз окуй турган адамдын даарат жана эгерде шарт болсо гусул алуусу, даараттуу болуусу. Экинчи шарты najasаттан даарат. Бул дене, кийим жана намаз окула турган жердин ыплас нерселерден таза болуусу. Намаз окуй турган адамдын денеси, кийими жана намаз окула турган жер таза болушу шарт кошулат. Үчүнчүсү бул сатри аврат. Сатри аврат деген эмне? Намазда керектүү жерлерди жабуу дегенди билдирет. Эркектерде тизе менен киндикке чейин жабык болуусу, башкача айтканда тизе менен киндиктин арасы авраты болуп эсептелет. Но ошол жер жабык болуусу. Ал эми аялдарда кол, бет жана кызыл ашыкка чейинки буттун бөлүгүнүн сырткаркы жерлердин жабык болуусу шарт кошулат экен. Төртүнчүсү истикбали кыбла. Истикбали кыбла тарапка бет алуу намазда. Башка тарапка бет алынган болсо, анда ал намаз болбой калат, анткени парызы орундатылбаган болот.
Бешинчиси бул убакыт. Ар бир намаздын өзүнө тиешелүү убактысы бар. Ошол убакытта гана окулат. Мисалы, багымдат намазынын өзүнүн убактысы, бешим намазынын өзүнүн убактысы, асырдын, шамдын, куптандын өзүнүн убактысы бар. Мисалы, куптан намазын бешим намазынын убактысында окусак, анда ал орундалбай калат. Ал эми сырткы парыздарынын акыркысы бул ниет. Окула турган намаз үчүн ниет кылуу. Ниет кайсыл тилде болсо да өтүмдүү боло берет. Мисалы, ниет кандай кылынат? Ниет төмөндөгүчө кылынат. Эгерде адам жалгыз намаз окуган болсо, ниет кылдым Алланын ыраазычылыгы үчүн багымдат намазынын мисалы 2 рекет сүннөтүн же парызын окууга жүзүмдү кыбылага бурдум деп ниет кылат. А эгерде намазды жамаат менен окуй турган болсо, имамдын аркасында окуй турган болсо, ниет кылдым Алланын ыраазычылыгы үчүн багымдат намазынын 2 рекет парызын окууга имамга моюн сундум, иктида кылдым деп ниет кылат. Ал эми витир важип намазы үчүн ниет кылдым Алланын ыраазычылыгы үчүн витир важип намазын окууга жүзүмдү кыбылага бурдум дейт. Бул ниет кайсыл тилде болсо да боло берет. Эми намаздын ички парыздарына токтоло кетели. Намаздын сырткы парыздарын орундаткан соң намазды баштоого болот. Эми намаздын ичинде кандай шарттарды орундатуубуз керек? Бул биринчиси ифтитах такбири. Ниет кылган соң намазды Аллаху акбар деп кулак кагып баштайбыз. Кайсыл намазга ниет кылдык, андан кийин Аллаху акбар деп ошол намазды баштайбыз. Бул Аллаху акбар деген сөздүн өзү кулак кагуу, бул ифтитах такбири деп айтылат экен. Экинчиси кыям. Намазда тике туруу. Тике турууга мүмкүнчүлүгү жеткен адамдар намаздарды тике туруп окууга тийиш. Мына ушуну биз кыям дейбиз. Кыямда Куран окуйбуз. Үчүнчү шарты бул кыраат. Демек, Куран окууда намаздын парыздары болуп эсептелет. Намазда Куран аяттарын окуу дегенди билдирет. Жалгыз окуган адам кыямда турганда Куран окуусу абзел. Ал эми шарт, ал эми имамдын аркасында болсо, анда имамга иктида кылгандыгы үчүн Куран окубайт. Төртүнчү намаздын парыздары бул руку. Кырааттан кийин колдорду тизеге коюп, ийилүү бул руку деп аталат экен. Ал эми бешинчи парызы бул сажда. Рукудан кийин бут, тизе, колдору менен биргеликте бешенени жерге тийгизүү бул сажда деп айтылат экен. Ал эми алтынчы парызы кадаи ахира. Намаздын аягында тахият дуасын окуй турган даражада отуруу бул кадаи ахира деп айтылат экен. Бир намаздын бул парыз болсун, сүннөт намаз болсун, нафил намаз болсун, мына ушул 12 шарт орундатылышы керек. Намаздын сыртындагы 6 шарт жана ичиндеги мына ушул 6 шарт. Эгерде бул шарттардын кайсыдыр бири орундатылбай калган болсо, анда намазыбыз орундалбай калат. Эми намаздын фарыздары болгондой, намаздын важиптери, намаз башталгандан кийин ичиндеги важиптери да болот. Айрым аткарылышуу талап кылынган иш-аракеттер бар. Алар намазда Фатиха сүрөсүн окуу. Парыз намаздардын алгачкы 2 рекетинде, сүннөт жана нафил намаздарынын ар бир рекетинде жана витир намазынын ар бир рекетинде Фатиха сүрөсүнөн кийин бир сүрө окуу. Биз буну зам сүрө деп атайбыз. Андан кийин Фатиханы кошумча сүрөдөн мурун окуу. Бул жерде кийин болуп калыптыр, мурун деп түшүнгүлө силер. Фатиханы кошумча сүрөдөн мурун окуу. Саждада бешене менен биргеликте мурунду да жерге тийгизүү важип болуп эсептелет. Андан кийин 2 сажданы удаа кылуу. 3 же 4 рекеттүү намаздардын 2-чи рекетинде отуруу дагы важип болуп эсептелет. Тахият дуасын окуу. Андан кийин багымдат, шаам жана куптан намаздарынын парыздарында алгачкы 2 рекетте Фатиха жана кошумча сүрөнү үн чыгарып окуу. Демек, багымдат, шаам жана куптан намазынын парыздарында биз үн чыгарып окуйт экенбиз. Бешим жана асыр намаздарын үн чыгарбай окуу. Витир намазында кунут дубаларын окуу. Намаздын аягында салам берүү, бул дагы важип.
имамдын аркасында, эгерде биз имамдын аркасында окуй турган болсок, анда унчукпай туруу важип. Намазда парыздарын кечиктирсе, эгерде же болбосо важиптерин унутуп кетсе, баягы 12 парыздардын бирөөсү кечиккен болсо, ал эми мына ушул азыр өтүп аткан важиптердин бирисин унутуп кете турган болсо, анда сахиф, башкача айтканда жаңылуу саждасын кылынат. Сахиф сажданын кандай кылынышын биз кийинки бөлүктөрдө түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Андан кийин намазда сажда аят окулса, сажда кылуу. Курандын кээ бир аяттарында сажда аяттары бар. Мына ошол аяттар окулганда биз сажда кылышыбыз керек. Ошол аяттар намаздын ичинде окула турган болсо да, анда сажда кылабыз. Таадили арканды сактоо, башкача айтканда, кыямда, рукуда жана сажданы өзүнүн эрежесине ылайык белибизди, бутубузду, колдорубузду мындай өзүнүн эрежесине ылайык алып туруу бул таадили аркан деп айтылат экен. Урматтуу окуучулар, мына ушулар намаздын ичиндеги важиптер. Ал эми намаздын ичиндеги сүннөттөр дагы бар. Алар кайсылар? Сүннөттөр башкача айтканда пайгамбарыбыз кылган иш-аракеттер намаздын ичинде. Кол көтөрүп кулак кагуу, Аллаху акбар дегенде биз эркектер кулактарын кагат, ал эми аялдар көкүрөк тушуна чейин кол көтөрүшөт. Такбир айткандан кийин кол байлоо. Биринчи рекетте субханака дубасын окуу. Андан кийин субханаканы айткандан кийин аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп айтуу. Субханака жана аузу бисмилланы ичтен окуу. Калган рекеттерде Фатихадан мурун бисмилланы гана айтуу. Фатиханы окугандан кийин ичтен амин деп айтуу. Рукууга бара жатып Аллаху акбар деп айтуу. Рукуда 3 жолу субхана раббиял азим деп айтуу. Рукудан турганда Роббана лакал хамд деп айтуу. Рукуда тизелерди кармап туруу. Жана ошондой эле рукуда тизелерди кармаганда бармактарды ачуу башкача жайылтып туруу. Саждага барарда оболо жерге тизелерди, кийин колдорду, андан кийин жүздү тийгизүү. Саждага барганда жана кайтканда Аллаху акбар деп айтуу. Саждада 3 жолу субхана раббиял а'ла деп айтуу. Салам берердин алдында тахияттан кийин салават, андан соң Роббана же ушул сыяктуу дубаларды окуу. Башкача айтканда кадай ахирада биз тахиятты окуйбуз, андан кийин салават жана Роббана дубаларын окуу сүннөт болуп эсептелинет экен. Салам бергенде башты биринчи оңго, андан кийин солго буруу дагы сүннөт. Саламда ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтуу. 5 убакыт намаз жана жума намаз үчүн азан айтуу жана коомат айтуу дагы сүннөт болуп эсептелет экен. Акыркы отурушта кадай ахирада тахияттан кийин салават жана Роббана дубаларын окуу жана башка ушул сыяктуу амалдар намаздын сүннөттөрү катары эсептелет. Эми экрандагы таблицада силерге 5 убакыт намаздын сүннөттөрү, парыздары, мурунку сүннөтү, кийинки сүннөтү таблицада берилген. Карайбыз. Багыпнат намазынын мурунку сүннөтү 2 рекет, ал эми парызы 2 рекет. Парыздан кийинки сүннөтү жок, важиби жок, жалпы рекеттеринин саны 4 рекет. Ал эми бешим намазы мурунку сүннөтү 4, парызы 4 рекет, кийинки сүннөтү 2 рекет. 2 рекет. Важиби жок, жалпы рекеттеринин саны 10. Ал эми асыр намазынын мындан кээ бир жерлерде асырдан мурун 4 рекет намаз окулат. Парызы 4, кийинки сүннөтү жок, важиби жок. Жалпы саны 4 же болбосо 8. Ал эми шам мурунку сүннөтү жок, парызы 3 рекет, кийинки сүннөтү 2 рекет, важиби жок, жалпы 5 рекет. Куптан жана витир намазы, куптандан парыздан мурун дагы 4 рекет сүннөт окулат айрым жерлерде. Парызы 4, кийинки сүннөтү 2 рекет, важип куптандан кийин окулуучу 3, жалпы 9 же 13 рекет болуп биздин 5 убакыт намазыбыз мына ушундай таблицада көрсөтүлгөн.
Урматтуу окуучулар, биз бул сабагыбызда намаз туурасында жалпы маалыматтарды, алардын ичинен намаздын түрлөрүн, убакыттарын, анын парыздарын, важиптерин жана сүннөттөрүн көрдүк. Эми биз кийинки сабагыбызда намаздын кийинки бөлүгүндө намаз кандай окулат деген суроого жооп беребиз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.